Алмаз Шаршенович, азыр түзүүдө кетип жатат, журналисттерге дагы кыскача комментарий бербейсизби? Абалыңыз кандай, бүгүнкү өлкөдө болуп жаткан окуялар боюнча жалпы эле комментарий бере өтсөңүз. Жалпы комментарий мында да өлкөнү көрүп атасыңар. Жарга алып барып такарып койгон, жалга алып барып такап койгон адамдар, мына Сооронбайлар жана аны колдоп жүргөн патхалимдери, чимкириктер баары тең дагы эле Кыргызстанды андан ары дагы жарга салып салганга аракет кылып атат. Тилекке каршы мына элдин үмүтү, бир чоң бөлөгү үмүтү бар болгон Садыр Жапаровдагы ушуларды уккандай бир таасири бар да. Башка бир жака баратабыз. Негизи Кыргызстанды ушундай жарга алып келип такаган, уурулардын башкаруусун орноткон Сооронбай баш болуп, ошолор отура турган жер мен эмес, ошолордун отура турган жери ушул жерде. Түрмөгө туруш керек. Сооронбайлар жана 2,5 жылдан бери коңгуроону кайгылап аттык. Ондай жаман болот депчи. Менин кезимде жашынып жүргөн уурулар, коррупционерлер, жашынып жүргөндөр баары тең кычырап, мына керек болсо октябрда, 4 октябрда шаардан жеңмеди. Дагы эле жанында жүрүшөт, бүжүңдөп жанагы өздөрүн демократ катары көрсөткөндөр азыр көрүп атам да. Мына мен убагында 16-жылы Конституцияны референдум аркылуу ого бетер парламентский кылайын деп аракет кылганда бийликти парламент менен премьер-министрге бериш керек деп, көбөйтүш керек дегенде узурпация деп кыйкырган Отунбаевалар, Зайнидин Курмановдор тымпайып отурат да азыр. Азыркы учурда ден соолугуңуз жөнүндө бересизби? Эми арыздангым келбейт да, мына айла жок соттон ошон үчүн кээ бир сөздөрдү айттым, бирок менин ден соолугумду одиночкада бересиңер, радиода жок болчу. Бүт Сооронбай деген урут аракет кылды да түрмөдөн өлсүн деп. Мен өлбөйм түрмөдөн. Мен өлсөм да чындык өлбөйт. Бирок азыркылар көрүп атабыз. Тилекке каршы ошол эле Садыр Жапаровдун тилекке каршы жаш жигиттин тегерегинде бүт эле баягы Сооронбай менен Бакиевдин убагында бир жерин жалагандар да. Бул туура эмес. Азыркы 7 абактагы кармоо шарты кандай болот сизге? Азыркы шарт албетте одиночкага караганда кыйла жакшы, бирок ал жерде керек болсо зоналардын баарында эле мына керек болсо ошол эле таарынбасын, бирок криминалдардын турмушу, шарт жашоосу меникинен кем деп айта албайм да. Жооп берип коеюн дагы. Эки суроо. Айтсаңыз, Алмаз Шаршенович, буга чейин мынакей Батукаев иши боюнча дагы сотко отурум каралган жок да. Ал беспределде Батукаев. Ал ачык өтүш керек. Ачык өтүш керек. Азыркы сотторунда баары жалган да. Балдарга сөз тийбесин. Кылбаев дагы ЧПге которгон болуп кандай?